Саламатсыңарбы? Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы. Кыргыз адабияты сабагы 9-класстар үчүн. Тема Аалы Токомбаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы. Аалы Токомбаев 1904-жылы Чүй өрөөнүндөгү Кемин районуна караштуу Кайыңды айылында туулган. Расмий документтерде туулган күнү 7 ноябрь аталып жүрөт. Чынында жазуучу өз эскерүүлөрүндө жаңы Совет доорунун башталышын билдирген бул Октябрь революциясынын күнүн өзүнүн жаңы жашоосунун башталыш белгиси катары туулган күн деп белгилеп алган. Ата-энеси тууралуу маалымат. Аалынын энеси уул бала сөзмөр, элдик ооз-эки чыгармаларын, уламыш жомокторду, кошо кармандарды өтө жакшы айта билген аял болгон. Аалынын адабиятка болгон шыгыды дал ошол энесинин айтып берген түркүн жомогурларынын таасири менен калыптанган. Атасы Токомбай чорт мүнөз, айтканынан кайтпаган адам болгон. Өзү сабатсыз болсо да уулу Аалыны окутууну эңсеген. Учурунда молдодон сабак алышкан. Бирок Аалы канча аракет кылса да, 2 кыш молдодон сабак алса да, сабаты ачылган эмес. Аалы 6 бир тууган болгон. Үркүндөгү азап. 1916-жылы Үркүндө Аалы да үй бүлөсү менен Кытай жерине качып барган. Ал жактагы азган тозгон элдин көбү ачкачылыктан, жайылып кеткен келте оорусунан кырылып калганда, Аалы Токомбаевдин да 5 бир туулганы каза болгон. Жыл айланып Аалы эл менен кошо өз жерине кайра кайтат. Жолдо келе жатып Кочкордо атасы Токомбайдан, көп узабай энеси уул баладан ажырайт. Тоголок жетим калган болочок жазуучу көрүнгөндүн эшигин кагып, кайыр сурап күн көрөт. Акындын билим алуусу жана кызматтары. 1919-жылдары Төлөгөн аттуу мугалимдин жардамы менен мектепке кирет. 1922-жылы Ташкенттеги Советтик партиялык мектепке кабыл алынат. 1923-1927 жылдары Ленин атындагы Орто Азиялык коммунисттик университетте окуйт. Окуусун аяктап келип, Чүй эл агартуу бөлүмүнүн башчысы болгон. 1929-жылга чейин Кыргыздын алгачкы басмаларынын бири Кызыл Кыргызстан гезитинин редактору. 1930-1931 жылдары Москвадагы борбордук басманын кыргызча секторунун редактору. Андан кийин Кыргыз Мамбастын башкы редактору болуп иштейт. 1934-1949 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармалыгына төрагалык кылып, бир эле мезгилде Советтик Кыргызстан журналынын башкы редактору болгон. СССР Илимдер академиясынын Кыргызстандагы филиалынын Тил, адабият жана тарых институтунун директору. 1955-1956 жылдары Чалкан сатиралык журналынын башкы редактору болгон. Акын, жазуучу, драматург, мамлекеттик ишмер, кыргыз профессионал адабиятынын баштоочусу. Кыргызстандын басмасынын тарыхындагы алгачкы Эркин Тоо гезитинин 1924-жылы 7 ноябрда чыккан 1-санында акын Аалы Токомбаевдин «Октябрдын келген кези» деген ыры басылып чыгат. Акындын Ленин тууралуу деп аталган 1-ырлар жыйнагы 1927-жылы Ташкентте басылып, 1936-жылы кайра оңдолуп, толукталып, Ленин деген ат менен экинчи жолу жарык көргөн. Аалы Токомбаевдин таң алдында ырлар жыйнагы 1946-жылы орус тилинде, Көл толкуну аттуу китеби украин тилинде, Досторго аттуу китеби өзбек тилинде, Биз жоокер болгонбуз повести Литва тилинде, ошондой эле казак жана тажик тилдеринде жарык көргөн. Ал эми кээ бир чыгармалары чет өлкөлөрдө жарыяланган. Аалы Токомбаевдин 50дөн ашык ырлар жыйнагы, поэмалары,
Кандуу жылдар романы, бир нече прозалык драмалык чыгармалары, публицистикалык жана сын макалалары кыргыз адабиятынын казынасына мураска калган. Ал Токумбаев көптөгөн сыйлыктардын ээси. Ошондой эле ал кыргыз адабиятындагы эң алгачкы ыр түрүндө роман жазган акын жазуучуларыбыздын бири болуп эсептелинет. Кайтарым байланыш. Сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Биринчи сүйлөм. Атасы Токумбай чорт, кайтпаган адам болгон. Жооп таптык окшойт. Атасы Токумбай чорт мүнөз, айтканынан кайтпаган адам болгон. Кийинки сүйлөм. Токумбаев жылы Чүй өрөөнүндөгү районуна караштуу Кайыңды айылында туулган. Жоопту таптык окшойт. Токумбаев 1904 жылы Чүй өрөөнүндөгү Кемин районуна караштуу Кайыңды айылында туулган. Кийинки 1930-1931 жылдары Москвадагы басманын кыргызча секторунун, андан кийин башкы редактору болуп иштейт. Сүйлөмдү толуктадык окшойт. 1930-1931 жылдары Москвадагы борбордук басманын кыргызча секторунун редактору, андан кийин Кыргыз Мамбасынын башкы редактору болуп иштейт. Кийинки сүйлөм. Кыргызстандын басмасынын тарыхындагы алгачкы гезитинин 1924 жылы 7 ноябрда чыккан акын Алы Токумбаевдин деген ыры басылып чыгат. Сүйлөм толуктадык окшойт. Кыргызстандын басмасынын тарыхындагы алгачкы Эркин тоо гезитинин 1924 жылы 7 ноябрында чыккан биринчи санында акын Алы Токумбаевдин Октябрдын келген кези деген ыры басылып чыгат. Үйгө тапшырма. Акындын өмүрү жана чыгармачылыгын китебиңерден окуп, кошумча маалыматтарды аласыңар. Андан сырткары чыгармачылык менен иштейсиңер. Кроссворд, видео слайд, суроо жооп, тест сыяктуу мезгил учат повести боюнча маалымат табасыңар. Саламатта калгыла, көңүл бурганыңар үчүн рахмат.